барлашып, алакабарды сурашып, анан ошол бүгүнкү Кыргызстандагы саясий экономикалык абал боюнча дагы Асхат иним экөөбүз кичине сөз кылып кеттик. Ошол боюнча да сөз кылып кетсең, мына элдерге да түшүнүктүү болсун, бүгүнкү ошол министр Абылгазиевдин кетиши, ал элге кандай кызмат кылды, ошол боюнча баштасак биринчи. Калыбек эке, рахмат келгениңизге. Бүгүнкү сиз сурап аткан маселелер боюнча негизи мен кайрылуу жасайын деп жүргөнмүн. Жакшы өзүңүз келип калыпсыз. Эмнени айтса болот? Азыркы акыбалыбыз начар. Коронавирус күчөп атат. Экинчи волна келди. Келет эмес, келди. Күнүгө мына азыр чалган, кимге чалбайын баары ооруп атыптыр. Ар кайсы симптомдор менен. Бунун баары барып немнеге? Биздин өкмөттүн чабалдыгына такалып атат. Бизди мына 2 айга камады. Камалып отурдук март, апрель, майга чейин. Анан жакшы эле келатып, мына Балбак айткандай, арты кайра күчөп атпайбы? Демек, 450 миллион, 460 миллион келген жардам эмне текке кеттиби? Жана сырттан келген коронавирус менен күрөшкөн. Биз күрөшө элек жатып эле, күрөштү жеңе элек жатып эле кайра күчөп атпайбы? Эмне эми дагы акча сурашыбыз керек. Бул бир. Экинчиси мына Мухаммедкалый Абылгазиев, бул өзү суудан кургак чыкпаш керек. Бул киши кылгылыктын баарын кылып коюп, акырын жылып кетип атат. Мына эң оор акыбалга келгенде, мындай айтканда суудан кургак чыгып, бул жоопко тартылыш керек. Бул кишини мындай айтканда чабалдыгы өкмөттү, мамлекетти туңгуюкка ушунча акыбалга алып келген үчүн түздөн түз ушул кишини жоопко тартыш керек. Бул киши азыр болсо мына жыштык деп атпайбы? Жыштыктан дагы толтура бунун былыктары чыгат. Чукуп келсечи, толтура бунуку. Мына ушу коронавирус боюнча деле канча кишини мындай айтканда өкмөттү ушуга акыбалга алып келип, мэрге чейин ооруп калды азыр.